ооба, албетте баары Кудайдан. Бирок Кудай дагы дарыгерлерди жөндөн жөн бул дүйнөгө жараткан эмес. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, дарыгерден бир кеңеш подкастынын угармандары. Кудай буйрса, жакын арада Рамазан айы кирип келет. Рамазан айында бир парзы орозо тутуш. Орозо тутуштун кандай пайдалуу жери бар? Кантип туура тутуш керек? Кантип туура ооз ачыш керек? Кантип туура ооз жабыш керек? Ошол тууралуу биз бүгүн кеп кылмакчыбыз. Биздин конокто бүгүн тажрыйбалуу дарыгер, жалпы хирург, ургенттик терапевт жана азыркы учурда профилактикалык медицина менен алектенип келип жаткан Исмаилов Эрмек мырза келди. Кош келиңиздер биздин подкастка. Негизи сизди көптөн бери эле көрүп келем, сизди карап келем. Сиз менен дагы көп ар кайсы мероприятияларга катышканбыз, спорт менен чогуу машыкканбыз. Сиздин подкастыңызды көрөм, сиздин жеке баракчаңызды көрөм, анан экөөбүздүн сиз менен менин философиям бир экен да. Ошо сиз дагы ошо профилактика, эл агартуу жаатында иштеткенсиз, ошого дагы мен сизди биздин ошо подкастка чакырган бир себеби ушул болду. Экинчиден, сразу эле ушул чыгарылыштан баштап сиз менен бир келишим түзсөк деген бир оюм бар да. Эгерде сиз макул болсоңуз, анда ушул күндөн баштап сиз менен бир жумада бир жолу же эки жолу жолугуп турсак, элди мындай туура жолго салып дегендей, ушул медицина тармагында кандай дейсиз? Сонун болмок. Талабекке дагы бир жолу чакырганыңызга чоң рахмат. Ооба, биз дарыгерлер азыркы күндө байкасак, ар ким өзүнүн тармагында агартуу менен алектенип жатат. Бирок бирге агарталы деген адамдар аз экен да. Ошого мен оюмча, эгер сиз менен баштасак, бул дагы жакшы бир кыргыз элине пайдалуу нерселерден болот деп ойлойм. Эгерде сиз Эрмек Исмаилов врачты билбесеңиз, анда сөзсүз алдына белгилеп кетебиз. Катталгыла, көргүлө, күндөз бир сонун рилстерди чыгарып турат. Мисалы үчүн бир эпидемия болуп атса, вирус болуп атабы, же бир башка да вирус, гриппа, же дагы кандай бир краснуха, же дагы оспа болуп атат, ошолорго жараша баарын чыгарып турат, бүт баарын алдын ала айтып турат. Ошондуктан катталгыла, аябай пайдалуу маалыматтарды ала аласыз. Эми бүгүнкү темага өтөлү. Рамазан айы. Биринчиден, орозону баштардын алдында негизи сиз өзүңүз ушу Рамазан дегенди кандай түшүнөсүз? Талабекке чакырганыңызга чоң рахмат. Орозо албетте биз үчүн парз. Бул жерде орозонун Рамазан айынын мага маанилүүлүгү дарыгер катары айтып кетейин. Биринчи иретте бул менин оюмча организмди бир топ өнөкөт оорулардан, сезгенүү процесстеринен жеңилдетүү деп ойлойм. Анын экинчиси бул иммунитетти дагы чыңдаганга жардам берет. Үчүнчүсү бул жалпысынан ар бир адам өзүн сынаса керек деп ойлойм. Анткени бир ай убакыт бою 12-13 саат айдын жараша болот. 10 саат арасы тамак жебей адам канчалык чыдайт экенин ошол жөнүндө көрсөтөт деп ойлойм. Азыркы күндө бир жакшы бир мода сөз бар го, челлендж деген, ошо челлендж турбайбы сиз үчүн? Ооба, мен үчүн ошондой. Албетте Рамазанда мындай өзүнүн бир гана ушу денесин, физикалык денесин эмес, ушу аң сезимин, руханий да тазалануу да болот, өзүнүн тилин тыюу, оозун тыюу, ашказанын тыюу, ошо да аябай чоң челлендж. Мен дагы ошондой ойлойм. Эми көп адамдар орозо кармашат, бирок орозо туура кармашабы же туура эмес кармашабы мен айта албайм, бирок көбүнчө адамдар, мен мисалы үчүн мен деле кармачымын, мен азыр деле кармайм, бирок кээде өзүмдү кармай албай кетем да. Мисалы үчүн ооз ачар убакыты келгенде дароо эле көп табакты жеп, анан ашказаным мындай чоң тысырайып калат да. Ошондой бул катабы же бул ушундай кылса болобу? Туура суроо белгилеп кеттиңиз. Анткени бир жагынан сиз айткан нерселер бул абдан туура. Анан бир жагынан бул нафсты текшерүү болот да. Бул бүгүнкү подкастыбыздын максаты көбүнчө дин тармагынан эмес, албетте медицина тармагынан дарыгер катары айтып кетип жатам. Себеби кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн, динге аралашпагыла же дин мындайча депчи. Ошондуктан урматтуу катталуучулар, бул көбүнчө как дарыгердин пикири катары да. Ооба, орозо кармоо бул адам, менин пикирим боюнча, дарыгер катары оюм, орозо кармаганда кыйналбаш керек. Жеңил өтүш керек. Анткени мен дайыма айтып кетем,
биздин диндин же орозонун максаты башка бул тармакта болбогон адам, ушул адам орозо кармап жаткан адамды көрүп мен дагы кармагым келет деген бир ой пайда болсо, менин оюмча ошол максатыбызга жетебиз да. А бирок биз эгер мен орозо кармап атам, мага тийишпе, мен чарчап жатам, мен иштебешим керек, мен эс алышым керек десе, анда башка адам көрүп алып бул өзүн кыйнап эле мен кармабайм деп ойлошу мүмкүн да. Сиз айткандай эле, эгер орозо кармап жаткан учурда адам кыйналып, анан ошо ооз ачууга келгенде бат көп тамак жеп коюп, биринчи күндөр ошондой болушу мүмкүн, бирок бара бара эгер акырындап ошол дисциплинага келе турган болсо, аз-аздан жесе жакшы болот. Сиз айткандай эле биринчи оозду ачканда эле дароо көп жеп коюу бул ашказанга чоң стресс алып келет. Анткени ашказан ошол бир ай убакыт бою кичирейип баштайт дагы. Көп тамак жегенде ашказан дароо эле чоң объемдогу тамакты жеп алып, кийин оорулар пайда болушу мүмкүн. Экинчиси, кимде өнөкөт оорулары бар болсо, мисалы ашказан ооруйбу, өт ооруйбу, боор ооруйбу, көп тамак жөө алардын иштеп чыгуу, майдалоо, тамактарды майдалоо функциясына күч келип, бир топ кыйынчылыктар болот. Кандайча кылыш керек? Оозуңузду ошол мисалы үчүн суу менен же финик менен ачкандан кийин 10-15 мүнөт бир аз дасторкондон туруп, кичине басып келип, анан мындай кичине тамактардан баштап жесе болот. Бирок мен сунуштайт элем, өзүм деле бул практиканы ишке ашырам. Суюк тамак, кийин коюу тамак, ошентип бир күн алмаштырып турса, менимче өтө жеңил болот. Ошо туура айтып белгилеп кеттиңиз. Жана мен дагы кээ бир учурда эгерде адам ооз ачканда мечитке барып калса, биринчи дароо эле ушул убакыт менен эле ооз ачышат, суу менен, финик менен же бир аз тамактанып, андан кийин дароо эле сиз айткандай 10-15 мүнөт басып кел деп атпайсызбы? Алар болсо барып уже намаз окушат. Ошо как раз намаз окуган учурда жанагы башкы ичкен тамагы акырындан сиңип, анан кийин акырындан көнүп, анан дароо эле жана ашказан, ички органдар стресс болбой, акырын эмесин көтөрөт экен, сиңип баштайт экен. Ушул дагы аябай туура ой деп ойлойм. Анан экинчиден ушул ачка болуп жүргөндө же болбосо ооз жабык учурда денеде, ички органдарда кандай өзгөрүүлөр жүрөт? Бул кандай пайдалуу өзгөрүүлөрбү же зыянбы? Ооба, бул суроо боюнча жооптор көп. Бирок мен эң негизгилерин айтып кетейин. Биринчи иретте голодание, ачык калуу бир убакыт арасы боюнча теория Нобель сыйлыгын деле алды, билесиз, Япониялык окумуштуу. Жанагы интервальное голодание клеткалардын, рак клеткаларын өзүн өзү өлтүрөт деген бир теорияны иштеп чыкты да. Бул жерде бизде орозо кармап жатканда биринчи иретте бизде ашыкча майлароз жоголуп баштайт. Мисалы үчүн буга чейин бизде ашыкча салмактуулук бар болсо, адам орозо убагында арыкташы мүмкүн. Экинчиси, сезгенүү процесси азаят. Бул кандайча? Биздин ошол тамак көп жеп, аз кыймылдагандыктан клеткаларыбыз сезгенүү абалында, уйкусуз, мисалы үчүн уйкусуздук болгондо деле сезгенүү клеткалар пайда болот. Ошол сезгенген клеткалар акырындыктап жоюлуп баштайт. Бирок бул бир ай убакыт арасы да. Ошол орозодо дагы эң чоң мүмкүнчүлүк ошол убакта дисциплинаны кармабаса, кийин улантып кете турган болсо, мен ойлойм баары мындай бул адамдын ден соолугуна аябай жакшы салым болот. Анан үчүнчүсү инсулиндин резистентность деген теманы көпчүлүгүбүз билебиз. Инсулин толук адамдарда көп болот да, билесиз. Көбүнчөсүндө да. Болгондуктан ошол инсулин ылдый түшүп, анан нормасына да келип калышы мүмкүн. Вот 3 негизги факторлор ушул. Ошо инсулинди мен ойлойм, башка биздин негизи элибиз ошо инсулинди мындай орусча айтканда недооценивайт. На самом деле бул аябай маанилүү, аябай керектүү информация, буну билиш керек, баары ушул жөнүндө маалымат алыш керек. Инсулинорезистентность деген бул майлуу же болбосо салмакты көбөйүүнүн алдында пайда болот. Эгерде сизде салмагыңыз көп болбосо, бирок сизде инсулинорезистентность бар болсо, анда сиз ошого дуушар болосуз. Ашык салмактуулук сиздин алдыңызда күтүп турат. Ошондуктан сиз ашык салмактуулукту жеңбей, биринчи ошо инсулинорезистентностьти жеңишиңиз керек. Плюс еще инсулинорезистентность келечекте эгер кайдыр мамиле кылса, диабетке чейин деле алып келиши мүмкүн. Сахарный диабет экинчи тип. Мисалы үчүн эң биринчи жолу кармап аткан адамдар, мисалы үчүн коркуп аткан адамдарга
кандай этаптардан баштасын сиз сунуштайсыз? Эмнеден башташ керек, кантип башташ керек? Же болбосо Рамазан баштала электе эле алдын ала кармап туруш керекпи, же дароо эле баштап кеткен жакшыбы? сонун суроо болду Талап эке. Эгер биринчи жолу адам орозо кармап жаткан болсо, мен дарыгер катары ошол видеолорумда дагы айтып кетем. Биринчи иретте организмдин кандай микроэлементтердин жетишсиздиги бар же кандай өнөкөт бар экенин текшерип алып, аларды алдын ала толуктап, дарылап туруп, андан баштаса жакшы болот. Анткени маегибиздин башында айткандай эле, орозонун негизги максаты менин оюмча адам ал нерсени жеңил өткөрүш керек, кыйналбаш керек. Кээ бирөөлөр кыйналган бул демек сыноо экен деп, мындай өзүнүн жоопкерчилигини орозого түртүп коюшат да. Ошондуктан биринчи иретте ошол организмди бир катар текшерүүдөн өткөрүп, толуктап, андан кийин даярданыш керек. Экинчиси, мен да бул кээ бир тааныштарыма сунуштайм. Бир ай калганда эксперимент катары, сыноо катары бир жуманын ичинде бир же эки жолу алдын ала 2 саат ачка болуп, кийин 4 саат, кийин 6 саат, кийин 8 саат болуп узартып байкап көрсө болот. Себеби орозо башталганда эле эгер буга чейин кармабай дароо организмди стресске алса, өнөкөт оорулары бар болсо, ал кыйналып эле кармай албай кийин карыз болуп калышы дагы мүмкүн да. Ошондуктан алдын ала даярданган жакшы. Бир сонун нерсе айтып кеттиңиз, жоопкерчилик тууралуучу. Ошо өзүнө өзү жоопкерчилик алыш керек, Мисалы үчүн мен өзүмдүн бир практикамда болгон. Мен орозо кармап атам деп өзүнүн жумушун таштап коюп, орозо учурда, Рамазан учурда жумушка барбай койгон эркектерди көргөм да. Ошол мага таң калыштуу болгон. Ошондуктан сиз айткандай кыйналбаш керек. Эгерде мурда иштеп жүрсөңөр, үй бүлөңөрдү багып жүрсөңөр, анда орозо учурда деле, орозо кармап аткан учурда деле барыш керек, иштеш керек, ошондой эле жашай бериш керек. Анан кайсы адамдарга же болбосо кандай адамдарга же кандай оорулар менен орозо кармаганга болбойт? 100% бул тыюу салынган. Бул жөнүндө дагы ошол Инстаграмда темаларды көтөргөндө бизде катталуучулар баары Кудайдан. Эгер Кудай кааласа, силер кармасаңар болот, каалабаса кармай албайсыңар. Оору бул жерде ни при чем дегендер да бар да. Бирок мен ойлойм, бул жаңылыш түшүнүп, ооба, албетте баары Кудайдан. Бирок Кудай дагы дарыгерлерди жөндөн жөн бул дүйнөгө жараткан эмес. Демек Кудай ошол дарыгерлер аркылуу сиз алдын ала кыйналып калбаңыз деп бизди маалымат жеткирүү максатында бизди да жараткан да. Демек кайсыл учурда орозо кармаган, кайсыл ооруларда болбойт. Биринчи иретте мен ойлойм, эгер мен башка эле оюма келген оору бул кант диабети, экинчи типтеги жанагы инсулин алган адамдар. Ооба, кээ бир адамдар кант диабети бар болуп деле орозо кармагандар бар. Бирок мен ал адамдарды байкашым боюнча, алар көптөн бери ошол кант диабети менен ооруп, кайсыл учурда өзүнү кандай сезет, уже толук үйрөнүп алган да. Мисалы үчүн кыйналып кетип жатабы же абалы жакшыбы, алар билип, аны ошол орозого алдын ала даярданып туруп кармайт. Бирок сиз кант диабети бар болуп, инсулин алып, даярданбай эле дароо эле келсеңиз, инсулиниңиз түшүп кетип, сиз комага чейин түшүп калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан бул жерде мен этияттык менен ал нерсеге сунуштамакмын да. Экинчиси, кан басымынын бийик болушу. Албетте, кан басымы бийик болгондо, эгер сиз регулярдуу түрдө дарыларды ичип турган болсоңуз, дайыма бир калыпта болсо кармаса болот. Бирок эгер давленияңыз 180, 200 тегереги сөзсүз түрдө дары ичиш керек боло турган болсо, анда бул жолдо дагы орозону кармабай туруш керек. Бирок ошо мен буга чейин айткандай эле, сиз алдын ала 3 ай, 6 ай алдын даярданып, давленияңызды жакшы кылып ошо орозого даярдап койсоңуз, анда болот. Үчүнчүсү, мен билгендерден бул өтүндө таш бар болгондо дагы, ооба, кээ бир адамдар өтүндө таш бар болуп деле жакшы кармап кеткендер бар. Бирок бул жерде лотерея болуп калат да. Мен өзүм хирург болуп иштеп жүргөндө өтүндө таш бар болуп, орозо кармап, приступ кармап, өтө чоң операцияларга дуушар болушкан да. Ошондуктан меники андай болбойт деп айтыш өтө кыйын. Эмне кылыш керек бул жерде? Профилактика максатында 1 жыл алдың эле өттү алдырып, ошо ташы бар болсо да, андан уже орозого даяр келсе болот. То есть баары эле биздин жоопкерчилигибизге алып келет. Үчүнчүсү, бул ашказанда язва бар болсо, мындай кан агыт же жакында эле язва деген диагноз коюлган болсо, тоже жанагы ачка калып, бул чоң таасирин тийгизет.
Анын боордун оор формалары да, цирроз печени болгондо, гепатит учурунда деле кармаса болот, бирок эгер сиз контролдосоңуз. Дагы жировой гепатозду кармаса болот. Бул кармаса болот тууралуу дагы отдельно сүйлөшсө керек. Анан мен дагы бир дарыгер катары пикирим, бул трансплантация почки же печени болгон адамдарга дагы мен ойлойм кармабаса жакшы болот. Демек катуу оорулар, оорукчандар деп койсок болот, ошолор кармаганга болбойт. Өзүнүн эгерде көз карандуу болсо, тамакка көз карандуу болсо, сууга көз карандуу болсо, аларга кармаганга болбойт экен. Сахар диабети, артериальный давление жогорулашы же бир экстренный ситуацияга душар болушу, коликалар, алар болбойт. Жаш боюнча барбы чектелүүлөр? Мисалы үчүн мынча жашка чейин болбойт, же болбосо мынча жаштан кийин болбойт деген. Дин жагынан караганда, мен билишим боюнча бул 12 жаштан жогору уруксат берилет деп айтылат да. Анан мен өзүм мектепте окуп жүргөндө дагы 10-11 класстарда бул 15, 16, 17 жашта кармаганбыз да. Мен оюмча бул жерде ошол баланын өзүнүн психологиялык абалына канчалык даяр экендигине байланыштуу болот. Анткени мен эсимде 6-классымда, 5-классымда орозо кармайм деп папама, анан түштөн кийин телефон чалып, папа курсагым ачып кетти, ачып койсом болобу деп айткан сөздөрүм бар да. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм биринчи иретте психологиялык жактан адам даяр болуп, анан кармаса болот деп ойлойм. Чоң жаштан мен ойлойм үстү жагында, в принципе, канча жаш болсо деле кармаса болот, жалпы ден соолугу жакшы болсо эле. Ден соолугуна жараша экен, Анан өзүнүн аң сезими ачык, өзүнө өзү жооп бере турган жашка жеткенден кийин кармаш керек экен. Эгерде башында шамал болсо, ары ойлонуп анан ал кандай кармайт. Кичинекей, мисалы үчүн кичинекей балдар кармагандар бар. Мектепке барып орозо болуп башы айланып жыгылып калгандар да бар да. Бул жерде ата энелерге дагы кайрылып, эгер балаңыз орозо кармайм деп жаткан болсо, биринчи иретте сөзсүз түрдө дарыгер менен сүйлөшүп, ошол анализдерин текшерип, андан кийин уруксат берсеңиз жакшы болмок. Анткени мисалы үчүн жаш кыз 9-класс, 8-класс, апа мен кармайм дейт. Бирок гемоглобин 80-90 болсо, ал мектепке барып, жанагы көп окуучулар бар жерде кислород дагы аз болот, эс ооп жыгылып калышы мүмкүн. Анан ким күнөөлүү болот? Ошо ата эне күнөөлүү болот. Ошондон алдын ала чын дилиңизден балаңызды кармоо тилектесеңиз, анда медициналык текшерүүдөн өткөрүп, андан кийин кармаган жакшы деп ойлойм. Оорукчандар, жашы жете электер, же болбосо психологиялык эмеси, абалы начар болсо, же өзүн кармап албаса, ошолорго болбойт экен. Анан калгандарына бүт баары аң сезими жетилген адамдардын баардыгы кармаган жакшы. Анан акыркы учурда ушул диета же болбосо ачка менен дарылоо деген бир жакшы бир демилге жүрүп атат. Ошо да жакшы болуп атат. Акыркы биз биринчи байлык ден соолук подкастында тартканбыз. Ошол жакта бир врач, Талант Орозкулович деген бир врач, 3-чү детский больницадын хирургу экен да. Ошол дагы ушу ачкачылык жөнүндө бир жакшы бир маек айтты да. Аябай жакшы, аябай сону түшүндүрдү. Алар мисалы үчүн орозо качан болот, Рамазан качан болот күтпөй эле, ага чейин эле уже кармай берсе болот деп айтат. Мисалы үчүн бир жумада бир жолу такыр тамак ичпей койгон жакшы дейт. 24 саат такыр ичпей койгон. Жана сиз айтпадыңызбы, Япониядагы бир окумуштуу ошо рак клеткалары өзүн өзү жок кылып салган депчи. Ал дагы ошону тууралуу айтты, аутофагия деп. Аутофагия, эгерде сиз тамак жебей 6 саат турсаңыз, ал башталбайт, Ал андан кийин канча саат деди, мен так билбейм, бирок бир убакыт эгерде тамак такыр жебей турсаңар, анан ошол раковый клеткалар же болбосо керексиз клеткалар өзүн өзү мындай жоготуп, анан өлүп калышат экен да. Анан ал толук жоюлат экен. Ошондуктан кээде даже Рамазан болбосо деле бир жумасына бир жолу орозо кармап коюу бул дагы жакшы бир кадам айтса да болот. Дин жакта деле бар го. Мен билишим боюнча 2-күн менен 4-күнү орозо кармап сунушташат. Менин тааныштарым бар. Мен пока андай этапка өтө элекмин, бирок менин апам деле ошол бир вторник, четверг күндөрү чалып калсам эле мен орозо кармадым дейт да. Ошондой эле бул өтө пайдалуу болот организмге. Эрмек мырза,
мен сизди как спортсмен катары да билем. Эң биринчи таанышканда сиз спортсмен катары таанышканбыз. Анан ошол спорт менен спортко катышкан, спорт менен машыккан орозо учурда бул жакшы көрүнүшпү же аны жасабаш керекпи спортту? Биз байкагандай эле дарыгерлер көп адамдар менен байланышкандыктан көпчүлүгү ошо орозо кармап жатканда мен кыйналып атам деп жатып алышат да. Бирок бул туура эмес. Анткени орозо убагында кыймылдаган пайдалуураак. Орозо убагында кыймылдасак биз тескерисинче ошол биздеги майлуу клеткаларды, инсулинди түшүрүү максатында жанагы кыймыл аракет дагы жардамы аябай чоң. Орозо убагында кыймыл аракет кылса бул ооба болот сөзсүз түрдө. Бирок эң башкысы сиз өзүңүздүн абалыңызга жараша кыймыл аракет кылыш керек. Мисалы үчүн, эгер сиз буга чейин спорт менен алектенбей, орозо кармаганда чуркап баштасаңыз, албетте бул кыйын болот да. Бирок буга чейин сиз плюс-минус кыймыл аракет кылып, спорт менен алектенсеңиз, ал билинбей эле өтүп кетет. Мисалы үчүн мага мындай мисалы үчүн мен тааныган адамдар бар. Алар ошол спорт залга барып, фитнес центрлерге барып, силовой нагрузкаларды деле кылат. Орозону деле жакшы кармашат. Бул эмнени билдирет? Демек, булар организмди стрессовый абалдарга даярдашкан да. Эгер сиз ага чейин спорт менен алектенбесеңиз, анда эң сонун спорттун түрү бул жөө басуу. Мисалы үчүн, мен өзүм дагы мурда ошол чуркап, триатлондун бир бөлүгүндө катышып, баардык спорттун түрлөрүн алектенип келгем. Бирок бүгүнкү күндө ошол жөө басууга өтүп алдым. Себеби убакытка байланыштуу дагы бир-эки маселелер бар. Эң сонун бул жөө басуу экен. Анткени жөө басууда өзүңдүн ойлоруңду анализдеп, пландарды коюп, андан кийин жанагы майлардын дагы күйүүсү деп коет го. Өтө сонун болот экен да. Мисалы үчүн, мен бул салмагым бир гана ошол жөө басуунун артынан келип жаткан нерсе да. Ошондуктан орозо убагында эртең менен тамактандыңызбы, жатып албай, уктабай, көчөгө чыгып, жарым саат, 1 саат басып, түштө бир басып, анан кечинде дагы бир басып койсо сонун болот. Эрмек мырза, эгерде бир күндүн ичинде, бир жумада 3 жолу аябай интенсивдүү спорт болсо, ошол интенсивдүү спортту орозо учурда кайсы убакытта жасаган эң мындай ыңгайлуураак болот? Мен ойлойм, эгер бул триатлон болушу мүмкүн, жана башка спорт түрлөрү. Мен ойлойм, бул ооз ачууга 1 саат, 2 саат калганда. Эгер мисалы үчүн эртең менен курсаңызды тойгозуп, ошондой интенсивдүү нагрузка кылсаңыз, кечке чейин энергияңыз жетпей калышы мүмкүн. Бир жагы да. Түштө кылсаңыз, күн бир аз жылып, ысып, уже энергия көбүрөөк сарпталганда ошондой болуп калышы мүмкүн. Бирок орозого 1 саат, 2 саат калганда убакытты өткөрүү максатында мен ойлойм, аракет кылса сонун болот. Ушурда бир логикасы туура деп ойлойм. Анткени сиз спорт менен машыкканда суу жоготосуз көбүнчө. Сууңуз кетип калат, андан кийин жанагы гипогидроз же эме деп коет, обезвоживание болуп, анан такыр эмеңиз сууңуз калбай, анан шалдырап каласыңар да, каныңыз коюланыпчы. Эгерде ушу ооз ачууга бир аз эле калганда, ошо спортуңуз күчтүү болсо деле ошону кылып туруп, андан кийин ооз ачып койсоңуз болот да. Аябай сонун дагы эң пайдалуу болгондо дагы пайдалуу заттар менен, пайдалуу азыктар менен ооз ачса, андан дагы көп пайда болот болуш керек. Өзгөчө чуркаган адамдарга деле ошол орозого бир аз убакыт калганда бир чуркап келсе, менимче тамактын даамы абдан мындай даамдуу болуп калат. Эдуард Кубатов тааныйсыз да? Эдуард байке дагы бир жолу ошол эле биринчи Баалык сол подкастына келип, өзүнүн ошо диетасын айтып берди да. Ал дагы бир жумада бир жолу такыр тамак ичпейм дейт да. 24 саат тамак ичпейм дейт. Анан тренировкаларын кечки саат 4-тө кылат экен. Анан бир күндө 2 жолу кофе ичет экен. Американо, кофе, шекер жок. Анан ал дагы бир логикасы туура деп ойлойм. Кофе дагы бул антиоксидант болуп эсептелет, анан эмени дагы көтөрөт экен да, ракка каршы дагы күрөшүүдөгү максаты эмеси бар экен, касиети бар экен. Ошону ал дагы өзү дагы 50дөн ашса дагы өзү мындай атлетический жакшы. Денесинде бир дагы майды мындай ашыкча майды көрбөйсүң да. Анан өзүнүн алдын ала ушу тоолорго чыккан адам даярдап турабы деп ойлоп атам да. Ачка болуу же болбосо суу бербөө же болбосо мындай
стресске кабылдырып турат экен да. Ошондуктан эгерде адам күчтүү болгусу келсе, анда жыргап жатпаш керек экен, атайын ошо стресстерди сезип туруш керек экен. Чуркоо болобу, тамак учурда болобу, же бир руханий стресс болобу, ошолорду кылып туруш керек. Бизде ошол орун бардыгы биздин денебиз стресске даяр эмес болгондуктан болуп атат да. Биздин клеткаларыбыз ошол майлуу клеткалар көп болгондуктан алар майлуу клеткалар жалкоо клеткалар болот. А жалкоо клеткага сырттан бир нагрузка келсе, ал дароо эле мындай мен эч нерсеге жарабайм, мага дары бергиле деп ушинтип кабыл алат да. Ошондуктан ашыкча майлуу клеткалар бар болсо, ошо жоготууга аракет кылыш керек да. Жалпак тил менен айтканда. Эрмек мырза, чоң рахмат. Аябай пайдалуу маалымат деп эсептейм. Эгерде урматтуу көрүүчүлөр, силерде дагы биз айтылбай калган сурооңор бар болсо, же болбосо Эрмек мырзага дагы жеке бир сурооңуз бар болсо, анда ушул подкасттын ылдый жагына комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Биз жооп бергенге аракет кылабыз. Эгерде жеке консультацияга кааласаңыз, анда деле Эрмек мырзанын контакттарын белгилеп кетебиз. Рахмат сизге дагы бир жолу. Мен ойлойм, элибизге бул подкаст пайдалуу болот деп. Анын орозо убагында көрүп, эгер кандайдыр бир суроо болсо, жазса, балким дагы бир экинчи кабыз чыгарып калабыз, буюрса. Чоң рахмат келгениңизге.